Мындай козу тиштер экен Сардар байке. Козу тиштер экен. Ушундай 20 токталдык. Цена по 10 тысяч долларов 20 штук вышла. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Бүгүн 3-июнь 2025 жыл. Ушу Таластан Абдулла Шарипов байкебиздин короосуна келип калдык. Анан бүгүн соода кылдык, Кудай буйруса 20 матка алдык. Бардыгы козу тишкен. Былтыркы 15 баш великолепный 15 баш халифтин кыздары экен, 5 баш великолепныйдын кыздары экен. Анан бизге бул жаккан себеби чүйдү полный кыдырып чыктык. Анан бойлорунан, жоондуктарынан, экстерьерлеринен, параметрлери боюнча буга жете турган көп короо жок экен. Болбой эле алгачкы короолордун бири экен. Анан өзүңүздөр билгендей бул короодо жакшы селекция жүрүп туруп 15 жылдан бери. Анан ушу Абдулла байкен 15 жылдык мээнетин сатып алдык да, Кудай буйруса. Анан өзүңүздөр билгендей бул короодон бульдозер чыгыптыр, красавчик деген знаменитый кочкорлор иштептир, Тайсон деген кочкор чыгыптыр, мына халиф чыгыптыр, великолепный чыгыптыр. Эми ошонун баардыгы выставкада чемпион кочкорлордун баары болгон экен өз убагында. Анан ушу селекция кылып Кудай буйруса алдык. Өзүбүздө кочкорубуз бар. Берде в основном Кораблевский линия аябай иштеген экен. Анан ошо Кораблевский линия менен 80дин каны бизде жакшы өзү селекцияда жакшы чыгып атат да. Ошол себептен бизге ошо Корабльдин линиясы жагып, бизде өзүңүздөр билгендей Тундра деген кочкорубуз бар, 80 линия. Эксклюзив деген кочкордун баласын алдык, тоже 80 линия, фаворит деген кочкор. Анан ошо селекция кылайлы деп, дальше иштейли деп алып атабыз да. Анан слабыйраак койлор менен жакшы элитный уровеньге чыгыш кыйын экен. Биз мына 5 жыл багыптырык кой өзүбүздүн корообузда. Анан жакшы матка болмойун, жакшы показательдерди көргөзө албайт экен да. Ошол себептен баарыңыздарга сунуштайбыз ушундай жакшы короолордон, ушундай аты чыккан короолордон, ушундай 15-20 жылдык селекция болгон короолордон ушундай жакшы маткаларды алып кетип, ушундай кочкорлорду алып кетип иштеңиздерге биз силерге кеңеш беребиз да. Анан Абдулла байке, баракат вам в хозяйстве. Спасибо вам. Дальше, чтобы выпускали чемпионов, чтобы вы дальше поднимали кыргызский флаг по всему СНГ.